çıkarsın. Çıkaran kimin çıkarsın? Çıktı. Sizin kapı yok bile. Ne çavudan vuruldu? Sizin kapı yok. Sizin kapı yok. Бишкек. Land Cruiser айдаган киши күзөтчүнүн будкасын талкалап мушташкан видео. Бишкекте жалданган айдоочу күзөтчү отурган жайды жол тандабасы менен сүзүп талкалап, андан ары күзөтчүгө кол көтөргөн видео тарады. Аталган учурду Telegram каналынан көрүүгө болот. Видеодон окуя Тоголок Молдо менен Токтогул көчөлөрүнүн кесилишиндеги чайхананын автоунаа токтотуучу жайында болгонун көрүүгө болот. Анда кара түстөгү Toyota Land Cruiser автоунаасынын айдоочусу күзөтчү менен чырдашып, ал турган жайды жол тандабасы менен сүзүп талкалап салган. Андан кийин күзөтчүгө кол көтөргөн. Бишкек. Будканы талкалай сүзүп, күзөтчү менен мушташкан айдоочу кармалды. Бишкектин борборунда күзөтчү отурган жайды талкалай сүзгөн айдоочу кармалды. Бутрасында Спутник агенттигине Чүй облустук жол кыймылынын коопсуздугун камсыз кылуу башкармалыгынан кабарлашты. Мас болуп алып, руль башкарып жүргөн 30 жаштагы жаранды токмоктон кармашкан. Милиционердин токтотууга кылган бир нече аракетине баш ийген эмес. Анык кармашкандан кийин автоунаасы менен өзүн тергөөчүгө өткөрүп беришкен. Болжол менен саат 19:50 кармашты деп айтышты маалымат кызматынан. Алардын алдын ала берген маалыматына караганда, мас киши күзөтчү отурган жайды болжол менен саат 17:20 талкалай сүзгөн. Окуя Тоголок Молдо көчөсүнүн Токтогул менен Киев көчөлөрүнүн ортосунда болгон. Күзөтчүнүн айтымында, будканы 3 ирет жол тандабасы менен сүзүп, андан кийин ошол жердеги кызматкери менен урушкан соң жок болгон. Куралы бар экен, абайлагыла. Бишкекке жакын жолдогу кинодогудай кулгундун видеосу. Кара түстүү ири жол тандабастын калдаңдап, бирде жолдун бул тарабына, бирде экинчи тарабына чыгып, катуу ылдамдык менен бара жатканын көрүүгө болот. Көп өтпөй кудум кинофильмге окшогон сюжеттеги видео интернетке коюлду. Telegram каналына чыккан видеодо анын Бишкек Торугар трассасында автоинспектордун артынан кууган эки бригадасына моюн бербей качып бара жаткандыгын көрүүгө болот. Окуяны видеого тарткан жаран комментарий берип, ал тургай ок атылганын айтканы даана угулуп турат. Кара түстүү ири жол тандабастын калтаңдап, бирде жолдун бул тарабына, бирде экинчи тарабына чыгып, катуу ылдамдык менен бара жатканын көрүүгө болот. Ал тартип сакчылардан бир топ жерге чейин качып барып, чаңды сапырылта, тегеренип барып, оң тарапка токтогон. Кадрдан чыккан үндөн курал бар экен, абайлагыла деп эскертип жатканын угууга болот. Кинофильмдеги фрагменттерди эске салган бул видеодон тартип сакчыларынын жаракат алганы байкалган жок. Булак Спутник KG. Evet, mıltık varken havaylalı. Evet, ствол varken ствол havaylalı. Ben var ya. Evet, stol var. Atı olacaksın zaten böyle. Vay.